Эгер миграцияга кетип баратсаңар, балаңарды чогуу алып кеткиле. Эрте аборт кылып атышат кыздар. Анан педофилия чоң көйгөй, аябай чоң көйгөй. Көп убакыттан бери зорукталып жүрүп, ата-энеси эчтеке, балам курсагы ток, жашынакай күлүп жүрсө эле, жашынакай деп ойлоп атабыз да. Зордуктоо тууган тарабынан, кошуна тарабынан, же болбосо тайкесинен, байкесинен, өгөй атасынан, чоң атасынан. Мисалы үйгө конок келет да, мисалы кайның келет, инин келет. Биз ошого кооптонбойбуз да, ишенебиз да. Ата-энесине айткандан коркуп, уялып жүрө берген балдарды көп эле жолуктуруп атам. Атам болсо экен деп аябай кыялданып экен да. Болгон эле окуя. Мен сени жакшы көрөм да, атасы деген кызын ушундай кылыш керек да деп, анткени апасы жумушта болуп бала менен сүйлөшкөн эмес да. Өзүм кол салайын дейм, суицид кылайын дейм, жашагым келбей атат, мага жардам бере аласызбы деп жазат ошол бала. Энелик мээрим көргөн жокмун. Апасы тирүү, бирок апа менен мамиле кура албайм. Апа деп да айта албайм, кучактай албайм. Анан сурап келсең эле ошо апасы жок өскөн, же апасы күйөөгө тийип кеткен. Эркек бала үчүн апасы күйөөгө тийип кеткен бул аябай чоң оор. Анткени бала эркек бала менен апасынын ортосундагы байланыш такыр башкача. Бала үчүн жашоосундагы биринчи аял заты. Жалпыңыздарга салам айтабыз, урматтуу биздин сүйүктүү катталуучулар. Сиздер менен амандашып жаткан Медиа Ордо YouTube каналы. Адаттагыдай бүгүнкү көрсөтүүнү мен Айсулуу Бекболсуңуз алып барам. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз көп кырдуу тармак ээси десек да болот. Психолог, мугалим, ыктыярчы. Акыркы күндөрү биз блогер катарында таанып жүрөбүз. Гүлзат Исабекова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз эжеке. Рахмат. Биздин анча-мынча көрүүчүлөр сизди тааныса, кээ бири тааныбаса керек. Ошондуктан өзүңүздү алгач тааныштырып өтүңүз. Аты жөнүм Исабекова Гүлзат Жумабаевна. Азыркы күндө ошо Бишкек шаарынын мэриясына караштуу балдарга жардам берүү борборунда психолог болуп иштейм. Үй бүлөм, 2 кызым, 1 балам бар. Улуу кызым 13-тө, кичүүсү 9-га чыгат. Анан эң кичинекей уулум 3,5-да, 4-кө чыгайын деп калды уже. Ошо. Эң сонун эжеке. Азыр балдар психологиясы деп калдыңыз, бул нерсе аябай маанилүү, анан назик темалардын бири го. Өзүңүздү акыркы учурда аябай эле мындай ойлонтуп жүргөн темага айрылсаңыз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти 1 айда 1 эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Негизи биз ошо азыркы ошо коллегам экөөбүз өз ыктыярыбыз менен эле региондорду кыдыралы. Ушул азыркы учурда өзүңөр байкагандай эле мектептерде психологдор жок. Мектеп эмес, килдеген региондордо жок. Райондордо жок, мисалычы. Мисалы Нарын районунда жок психолог. Балдар менен бир нерсе болсо, кайрылайын десең психолог жок. Аны сөзсүз түрдө биздин борборго алып келиш керек шааргачы. Негизи Кыргызстан боюнча азыркы учурда ушул балдардын көйгөйү боюнча, балдардын зорлук зомбулукка кабыл болгон бала кайсыл жакка кайрылыш керек болуп калса, эгер консультация алыш керек болсо, анда бизге кайрылышат. Анан ошол региондордо психолог жок болгондуктан ошол менин бир эмем бар болчу, өзүмдүн ыктыярым менен бир сунушум бар болчу. Биз мектептерге барып ата-энелерди азыркы болуп аткан көйгөйлөрдүн алдын алуу профилактика катары ата-энелерди көп нерсеге мисалы маалымат бериш керек, үйрөтүш керек болуп атат. Переходный возраст деген эмнекени түшүндүрүш керек болуп атат да. Анткени переходный возраст деген маалымат бар YouTube'да, Instagram'да. Бирок ошону биз жалпак тил менен чайнап бербесек, кээ бирлери итабар бербейт экен, маани бербейт экен. Анан көйгөй баласы менен көйгөй болуп калганда эле социалдык кызматкер психологко кайрылыш керек, же болбосо соттон кайрылыш керек деген эле кеңеш берилбесе, атак жөн коюп коет экенбиз. Бирок биз жөн койгонубуз менен көйгөй болуп атат, анан жок баардыгы жакшы деп айта албайбыз да. Көйгөй болуп атат, анан көйгөйдү ким билет? Ошол иш-чара ошо көйгөйлөр менен иштеген эле адистер билет. Мисалы мен социалдык кызматкерлер менен, ошол эле милиция кызматкерлери менен, соттоо процесстер менен, мугалимдер менен, анан жеке консультация менен иштеп атып, балдар менен, чоңдор менен иштеп атып, жанагы өзүмдүн жумушумда, мамлекеттик жумушумда ушул теманы биз күнүгө ушул тема менен эметебиз, иштешебиз. Күнүгө каалайсың, каалабайсың ушул тема бизде болот. Балдар үйдөн эмнеге качып кетет?
жанагы эрте кош бойлуулук, эрте аборт кылып атышат кыздар, жыныстык сабатсыздык жок, боюнда болуп калып атат же болбосо зордуктоо күчөп атат. Ошол эле балдар арасында зордуктоо болуп атпайбы? Анан педофилия чоң көйгөй, аябай чоң көйгөй. Элге билинбеген менен мындай эл көп бир эле чуу ызы чуу болгондо эле сүйлөп калбасак, негизи педофилия бул аябай чоң көйгөй. Көмүскөдө жүргөн эле көйгөй. Кээ бир учурда ата энеси билбей калып атат. Баласы көп учурдан бери, көп убакыттан бери зордукталып жүрүп, ата энеси эчтеке, балам курсагы ток, жакшынакай күлүп жүрсө эле, жакшынакай деп ойлоп атабыз да. Бирок зордуктоо тууган тарабынан, кошуна тарабынан, ошол эле агайынан болушу мүмкүн, жанагы алып баратабыз го кужокторго. Же болбосо тайкесинен, байкесинен, өгөй атасынан, чоң атасынан, өзүнүн атасынан зордуктоо көп болуп атат. Өзү курчап турган кичинекей эле чөйрөдөн болуп калат. Жакын чөйрөсүнөн. Ошол бала буга чейин ишенип жүргөн адам тарабынан. Мисалы үйгө конок келет да, мисалы кайның келет, инин келет, тууганын баласы келет, тууганың келет. Биз ошого кооптонбойбуз да, ишенебиз да. Жакыныбыз мындайга барбайт деп. Ал тууган катары жакшы болушу мүмкүн, чынында эле. Аябай жакшы адам болушу мүмкүн. Бирок биздин балабызга кол салып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен дайыма мына регионду кыдырганда айтам, эскертем туугандаргачы. Эгер миграцияга кетип баратсаңар, балаңарды чогуу алып кеткиле. Миграцияда болсоңор, балаңарды бир шарт болгондо эле алып кеткиле, биринчи шарт болгондо алып кеткиле. Бияка таштабагыла. Үйгө конок келсе, эркек киши менен баланы, кыз баланы дагы, эркек баланы дагы таштабагыла. Канчалык жакын болсоңор дагы биз билбейбиз анын мээсинде эмне бар экенин, психикасы кандай экенин билбейбиз да. Кооптонбойбуз, ишене жүрө беребиз да. Бирок биз ишенген бала, биз ишенген тууганыбыз биздин балабызга кесепетин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен дайыма айтам, эскертем, балаңарды таштабагыла. Балаңарга ич кийим коопсуздугу, жанагы ич кийим зонасы деп коет. Же болбосо ич кийим жөнүндө ич кийим жыныстык коопсуздук. Же болбосо жыныстык гигиена боюнча көп сүйлөшпөйт экенбиз. Бизде уялышат го. Ушул тема уят дейбиз дагы. Анан ойлойбуз, бул тема менин жашоомдо болбойт. Менин балам менен болбойт. Менин чөйрөмдө андай адамдар жок дейбиз. Бирок мен жанагы переходный возрастта бир көйгөй менен кайрылып калат го. Балам үйдөн качып атат, кызым сүйлөбөй калды, же кызым агрессивный болуп атат, же кызым башкача болуп калды дейт го. Ошондо алып келип анан биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү консультацияда бала менен сүйлөшүп атып, кичинекей кезинде 8 жашында, 10 жашында, 12 жашында, 11 жашында, 15 жашында зордуктоого кабыл болуп, ошону ата энесине айткандан коркуп, уялып жүрө берген балдарды көп эле жолуктуруп атам. Ошонун кесепетинен бала дагы түнт болуп калышы мүмкүн. Травма да, бул деген травма. Анан мисалы 5-6 жашында, 4 жашында, 7 жашында зордуктоого кабыл болот, бирок ошол бала мен зордуктоого кабыл болдум деген жакшы түшүнө албай эле, ушундай болуш керек турбайбы, бул менин байкем да, мени жакшы көрөт да деп конфет берип койсо, алданып жүрө берген балдар көп. Анан кийин ошону телевизор аркылуу, дос аркылуу, бирөө аркылуу же биз мектептерге барып айтабыз ошол жөндөчү. Ошондо гана билип, мен менен жаман нерсе болгон турбайбы деп чочулап, депрессияга түшүп, анан психологко кайрылат. Мисалы мен мектептерге барып ошол жөндө айтып берсем балдарга, ошол мен дайыма телефон номерин таштайм, анан инстаграмды таштайм да, ошондо бир жок дегенде бир 5 бала, 6 бала точно чалат, жазат мага. Эжеке, мага психолог көптөн бери керек болуп атат. Мен аябай кыйналып жүрөм. Мен кимге кайрыларымды билбейм. Өзүм кол салайын дейм, суицид кылайын дейм, жашагым келбей атат. Ушул дүйнөгө батпай атам, эмне кыларымды билбей атам, эжеке. Мага жардам бере аласызбы деп жазат ошол бала. Анан ал жазгандан кийин мен сразу эле биздин социалдык кызматкерге барып айтам, ушундай баланча балага психологдун жардамы керек болуптур. Мага же башка психологко жаздырып, ошол баланы сөзсүз түрдө кабыл алыш керекпиз деп. Эгер бала 14кө чыккан болсо, ал өз алдынча кайрыла алат. Негизи канча жашында көбүрөөк ушул зордук зомбулукка кабылышат? Качан бала өзүнө чек кое алат? Бала эгер мисалы апасы, мисалы 3-4 жаштагы бала уже сүйлөп калат, аң сезими уже кичине акыл эси кирип калат го. Уже талдап баштагандан кийин, бала сүйлөп баштагандан кийин эле, эгер 3тө сүйлөсө, 3 жашында, анда айтып бериш керек. Мына могу ич кийим жериңде, ич кийим кийип турган жериңде
эч ким кармабаш керек деп. Эч ким кармаганга акысы жок. Бул сенин гана, жеке гана өзүңдүн органың. Эч ким кармабаш керек. Акысы жок депчи. Атаң дагы, чоң атаң да. Эми бул жерде бир тактап коеюн. Мисалы, биз кичинекей баланы көтөрсөк, анан колубузга отургузуп алабыз го. Ал башка нерсе. Ал эми албетте болот. Биз көтөрөбүз, баланы эркелетебиз, кармалайбыз, мисалы. Жок, мисалы, бул жака отургузганда, жылдырганда биз колубуз тийип кетет. Ал нерсе, ал жөнүндө айткан жокмун. Жанагы атайын билип туруп эле баланын ич кийимин чечип, анан колун салып атышпайбы? Жыныстык органына, же жан башын мыжыгып, же сөймөйүн баланын аркы жан башынан салып, кадимкидей эле заң чыга турган жерине салып, адамдар рахат алат да, кээ бир адамдар, педофилдер рахат алат ушундан. Ал оорубу эмне? Бул эми сексуалдык бузулуу деген сөз. Адамда сексуалдуу бузулуу деген сөз. Эми бирок биз мисалы көчөдө кетип бараткан адамдын психикалык абалын билбейбиз да. Биле албайбыз. Билели десек дагы аны изилдеген эмелер, адистер аз. Атайын аны психиатрический больницага алып барыш керек. Аны ошончо адамдын баарын көргөнгө биздин адистердин убактысы жетпейт. Ошон үчүн колун салып, мисалы колдорун салып жыныстык органына, кыздын жыныстык органына колун салып, рахат алып, өз ишин бүтүргөн адамдар көп. Муну жанагы жалпы тил менен айтканда педофилдер деп коет. Анан ошентип баланы көндүрүп, анан жанагы уят видеолорду баарын көргөзүп, мына ушундай кылса, ушундай кылыш керек. Кыз менен бала ушундай кылат. Мен да сага азыр ушундай кылам деп видеону көргөзүп, уят видеонучу. Анан кызды көндүрөт. Ошол байкеси, же тайкеси, же тууганы, же өгөй атасы. Мындай учурлар аябай көп негизи. Көбүнчө 4-5 жаш учурларында көп кездешеби деп ойлойм дейчи. Ошол Анткени ошол учурда көп жакшы түшүнө элек учуру депчи. Бала жакшы түшүнө элек, аң сезими толук өрчүй элек, критикалык ой жүгүртүү жакшы боло элек да, бала калыптанып элек да. Анан бала ушундай болуш керек экен. Мисалы мен бир эмени билем, бир историяны билем да. Баягы кыз бала бакчага 5 жашында барат го. Ошондо баардыгынын атасы бар, атасы жок экен да кызынчы, кичинекей кыздын. Атам болсо экен деп аябай кыялданчу экен да. Атасы барларга аябай кызыгуу менен карап, эмнеге менин атам жок деп, анан апасынын досу пайда болуп калат. Анан кийин ошол кызга ишенимичине кирип, мороженое алып берсе, баягы кыз: "Сиз ата десем болобу? Сиз менин атамсыз да" десе, баягы киши: "Ооба, мен сенин атаңмын да. Сен менин ата дей бер" деп ишенин ичине кирет. Кыз болсо ушунчалык ыраазы болот да ошол кишигечи. Мени кыз кылып алды, ушул кишинин мен кызымын, мен эми ата деп айта алам депчи. Анан ушунчалык сүйүнүп, кубанып, ошол кишини кучактап, ата деп эркелетип, анан апасы менен атасы ошол апасы менен ошол киши үйлөнүп, чогуу жашап калат го. Ошондо апасы жумушка кеткенде эле баягы киши кызды өпкүлөп, анан жыныстык орган кармалап. Болгон окуя, Болгон эле окуя. Канча жашында ошол нерсе? 5 жашында. Ошо 5 жашында, 5,5 жашында баягы кишини кармалап баштаган экен. Ошо айтат да, эмеге барганга чейин зорлукта болуптур, нулевой класска. Ошондо 6 жашында болуп атпайбы. Анан өпкүлөп, жыттап, анан бул деген негизи аябай назик зорлуктоо деп коет. Назик зордуктоо деп коет. Баягы баланы назик кылып көндүртүп, сылап сыйпалап, анан ишенин ичине кирип, анан бала дагы көрдүңөрбү, ушунчалык ошол кишиге ишенбедиби. Анан тиги кармалайт. Анан мен сени жакшы көрөм да, атасы деген кызын ушундай кылыш керек да деп айтат да, түшүндүрөт да. Түшүнсө, атасы кылыш керек турбайбы, ушул нерсеге макул болуш керек турбайбы, бул норма деп бала түшүнөт. Ал апасына айткан эмеспи кийин келгендечи? Анткени апасы жумушта болуп бала менен сүйлөшкөн эмес да. Жумуштан келет 8-9да, 10да келип калат, Шведияда иштейт. Тиги киши иштебейт экен. Анан баягы кызды бала бакчадан алып келип коюп эле, анан ошо энесиге 10го чейин же 11ге чейин жүрө берсе, ошол убакта жетишип калчу экен зорлуктогонго. Анан баягы эми ошол кызда түшүнүк жок да. Аны качан түшүнүп атат, ошондо качан кайрылып атат, айтыпчы? Бул нерсе кийин эле билинди, 10 жашында билинди. Абалы кандай болуп калат? Ошол мезгил аябай эме да. Ошол кезде 10 жашында кыз баягы төшө өсүп, анан айыз убагы келип калат. Биринчи айыз убагы келип калат, анан ошол убакта кыз мындай
өзүнүн денесинен чочуп кичинекей төш чыгып атат да түшүнбөй атат да эмне болуп атканын деле түшүнбөйт. Ага деле апасы мындай 10 жашында жыныс эме айызы келген бала үчүн аябай шок да. 10 жашында келди, бул эмне деп жүдөп бала кыйналып атканда анан мектептен класстан аябай балдар менен кошулбай түнт болуп, анткени класста эң биринчи баягы төш өсүп баштаганда башкача болот го, кыздар уялып, бир ыңгайсыз болот го. Анан мектепке барганда айызы келгенде уялып, корунуп тартынат го. Ошол убакта кыз чүнчүп, ошол убакта апасы сөйлөшкөн эмес экен да ошо кыз мененчи. Кызым кээ бир учурда эрте келип калат, кээ бир учурда кеч келип калат. Негизи по идее 12 жашта келиш керек. 12-11 жашта келип калат да. Анан кызга ошондо эрте келип калат атпай, аябайчы кыз даяр болбогону. 4-класска окуп аткан кезиндечи. Анан кыз аябай шок болуп, анан айыз келгенде кыз деген кыз бала аябай эме психологиялык өзгөрүүгө душар болот. Гормон мисалы ошол айыз келиш үчүн гормон келип атпайбы? Эстрадиол деген гормон кошулуп атпайбы? Ошол гормон бөлүнүп чыкканда, биз боюбуз бар кезде убакта бир кыздай болобуз го. Же болбосо айыз бизде чоң киши айыз болгондо же чоң айымдар климакс болот го. Ошондо бир кызыктай абал болосуң го. Настроениең жок болуп, ызаланып эле, түтөп эле, кыжырың келип эле, бир нерсе боло бересиң го. Ошондой болот переходный возрастта. Ошентип мектептен айтыптыр мугалиме. Эже кызыңызды психологко көрбөсүңүзчү, чо-то башкача болуп бартат. Мындай биринчи классында шайыр болчу, чо-то кызыңыз башкача өзгөрүп бартат, көргөсүңүзчү деп. Анан ошол кыз босогодон киргенде элечи, эмнегедир мени каралаган жок да. Эшикти ачып эле анан босогону аттайынбы, аттабайбы деп коркуп, менден бир мындай уялкы сезими болуп, мени карай албай эле башын салып эле анан акырын кадамдары да мындай эме эмес да, ишеничтүү эмес да, уверенный эмес кадамдары дагычы. Мындай токтоп улам басып, анан ошол отурган креслого дагычы толук канда отура албай эле учунан эле отуруп эле анан улам эле бутун сүртөт дагы анан мени карай албайт да. Менде ушундай бир сезим туюлду да, бир чо-то бир нерсе болгон. Бул өзүнүн денесинен уялып атат. Бул бир жаман иш кылгандай эле, өзү бир жаман ишке баргандай эле, күнөө кетиргендей эле кыз баягы менен корунуп атат, тартынып атат депчи. Анан ошол кыз дароо эле сурабайсың да, эмне болуп кеткенин сурабайсың. Баягы кыздын оюнчуктары барбы, мисалы ютубтан эмне көрөсүң, телефондон эмне көрөсүң, класста канча бала бар. Ушул ыкмалар жөнүндө дагы эме кыла кетиңизчи, айта кетиңизчи. Анан баланын жолун тапсаң, тилин тапсаң, бала бир моментте сени карап ошо ишенич мамиле пайда болот да. Ушул эжеге ишенсем болобу, болбойбу деп башында өзү да күмөн санайт аябай. Бала деген дароо эле ачыла албайт да. Кээ бир балдар бар, өзүнүн мүнөзү боюнча, табияты боюнча бат эле ишенип сүйлөй берет. Бирок кээ бир балдар мисалы ата энеси менен тыгыз байланышта болбогон, ачык айрым сүйлөшпөгөн, үйдө бала менен ачык айрым сүйлөшүү маданияты жок болгондо, же бала ата энесине баардык нерсесин эмне болгонун, өзүнүн эмоциясын, таарынганын, сүйүнгөнүн, эмнеге капа болгонун, эмне ойлондурганын, эмне жагат, жакпайт нерсенин баарын айтып берген, айтып берүү маданияты жок болсо үйдө, анда бала оңой менен ачыла албайт. Анан оңой менен ишене албайт адамга. Анан ошондой эми аны психолог өзү талдай алат да. Бул бала мага ишенет атабы, ишенбейт атабы депчи. Анан акырын видео көргөзөсүң, ойнотосуң, сүрөт тарттырасың. Анан ошол ыкмалардын бирөөсүнүн ичинде бала спокойный болуп, денеси жайылып, башта чыңалып турат денесичи. Буттары мындай титиреп, калчылдап, манжаларын сындырып, улам же болбосо могул эме тырмагын тегерегендей кожасын, терисин тытып баштайт балачы. Балада тревожность көп болот да. Анан ошол бир моментте денеси жайылганда, мындай эс алыңкы убагында карасаң эле, бала сени карап, кичине күлмөксөн болуп, ишенип, бир суроо берсең, ушундай сүйүнүп, жылмайып пайда болуп, мындай сага аябай ишеним пайда болуп көргөзгөндөн кийин акырын четинен сурап баштайм. Эми бул нерсе, бул ыкмаларда ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бүгүн дароо ачылып калышы мүмкүн бала. Келгесе 2-3 күндөн кийин, 2-3 консультациядан кийин бала ачылышы мүмкүн да. Эми баланын мисалы адамда 11 психотип болот. Демек 11 түрлүү адам болот деген сөз да. Ошонун бирөөсүндө, ошол бирөөсү дароо ачылат, бирөөсү ачылбайт, бирөөсү ишенбейт, ишенет. Анан ошол консультациялардын негизинде, балким бир консультацияда, балким
5-10 консультацияда бала ачылат. Ошондо ана ачылган убакта акырын этияттык мамиле кылып, мындай аяоо назик мамиле кылып туруп сурасаң, бала айтып берет. Анан жаңы айтып атпадыңызбы, видео көрсөтүп аткан учурда баланын мээси мындай ачык айта берет депчи, токтоп турган учур болот деп. Ошондо айтып Мисалы берсеңиз. баланы кээ бир учурда бала такыр эле ачылбай коет да. Такыр эле ачылбай коет, анан сен ыкмаларын издейсиң, жолдорун издейсиң, эмне кылып ачам ушул баланы. Эмне канткенде ушул бала мага ишенип, мени дос катары көрүп, ушул эжеге ишенсем болот экен, ушул эжеге ачык айтсам болот экен деп мындай расслабленный убактын издейсиң да, моментин издейсиң. Анан кээ бир кезде мен ойнотом. Атайын ойной турган залыбыз бар. Ошол жака ойнотом. Сүрөт тарттырам, экөөбүз ойнойбуз, видео тартабыз, TikTok тартабыз, TikTok көрөбүз, же болбосо YouTube көрөбүз, же мультик көрөбүз, же болбосо окуйбуз, же мен өзүм жашоомдо бир нерсе айтып берем, кызыктуу нерселердичи, жомок айтып берем, же болбосо жана бокс кыла турган нерсебиз бар, ошо бокста бала ойнойт. Шариктердин арасында атайын бөлмө бар да, балдарга арналганчы. Сенсорный деп коет, ошол бала кол менен кармап ойнотканда маякта эмелер бар, рецепторлор бар. Рецептор мээ менен иштеп атканда, нейрондук байланыш түзүлүп атканда, балада контроль кылуу деген эмеси өчүп калат. Мындай басандап калат да. Өзүн контроль кылбай калат. Өзүнүн жоогуна, кыймыл-аракетине. Ошол убакта суроо бербесең, сен эч ким кармаган эмес беле деп десең, резко тып деге ойноткан жеринен бала тиги өзүнүн жоогун контроль кылбай эле, ооба мен тайкем кылган деп ойноп кете берет да. Айта берет балачы. Ошондо демек болуптур деп мен өзүмө жазып коем дагы. Анан дагы бир башка убактарда акырын четин чыгарып сурасам, бала толугу менен айтып берет. Анан сурайм, апаңа айттың беле, эмнеге апаң айткан эмессиң, канча жолу болду эле, кандай болду эле, кайсыл бөлмөдө болду эле депчи. Анткени бизде мисалы милицияда ыдык мамилесине же болбосо зордук тоого душар болуп калса, бала кабыл болуп калса, бизди допроско чакырат психолог катары. Биз ошол допроско катышыш керекпиз. Ошол допрос учурунда бала корккон жокпу, мындай чынын эле айтып атабы деп допрос учурунда балки милиция туура эмес сурап берип атса, ошону биз баланын эмесин, жаш курагын эске алып, өзүбүз оңдоп, мындай коррекция кылып берип коюш мүмкүнбүз суроонучу. Кээ бир кезде ушул бала ушул азыркы убакта даярбы ушул суроого жооп бергенге, даяр эмеспи деп биз талдап, ошол сурак учурун ошол милиция кызматкерине жардам беребиз, анан ошол эле эмеге да жардам берип атпайбыз, балагачы. Баланын укугу корголбосун, милиция кызматкери допрос кылып атканда үнүн катуу чыгарбаш керек. Анткени бала кичинекей да, Италия формадан коркот балачы. Милиция дегенде коркот. Милиция дегенде коркот, ошол кеңседен коркот, мисалычы. Анан булар эмнеге мени алып келди, эмнеге сурап атат деп коркушу мүмкүн. Ошол учурда ата энеси жанында болот негизи. Сурак учурунда апасы жанында болот, социалдык кызматкери жанында болот, психолог жанында болот. Бирок ошончо адамдын көзүнчө ачылып албай коюшу мүмкүн да. Ачыла албай калышы мүмкүн. Ачыла албаганда биз баланы атайын бөлмөгө киргизип, өзүнчө жардам берип, сен ишенсең болот. Биз ал кишини жазалаш керек. Ал киши башка кишини да, башка баланы дагы ушундай кылып коюшу мүмкүн деп түшүндүрсөң, бала мен чын эле айтып берем баардыгын, мен даярмын деп баягы эмоционалдык жактан даяр болгондо, психикалык жактан даяр болгондо кайра сурак уланта берет. Ошондой тажрыйбабыз болгон үчүн биз биякта иштеп атпайбызбы, өзүбүз зордуктоо боюнчачы, зордук зомбулук боюнча иштеп аткан үчүн бизди ошол эмелер, мекемелер чакырат. Ошол эле сот процесстеринде зордуктоого кабыл болсо, анда бизди чакырат. Анан мындай суроодо ошол балдарга жаман кесепетин тийгизип жаткан педофилдер деле, ошолор деле бала болгон да, мындай карап көрсөңчү. Анан алар каяктан чыгып калат антип, ошол нерсени кандай ошондой адамга айланып калат? Эми мындачы азыр бир тарапта мен айта албайм, анткени кесибим боюнча мен психиатр эмесмин да. Бул нерсе, бул мындай көрүнүш боюнча негизи Сиздин оюңуз жеке. Психиатрлар изилдейт бул эменичи, бузулууну. Бул расстройство негизичи, сексуалдык расстройство, сексуалдык бузулуу. Анан буга чейин, ушул күнгө чейин эч ким тастап бере элек. Анткени бул масштабтуу изилдөө болуш керек. Бул изилдөө, мындай изилдөө жүргүзүш үчүн бул чоң акча керек. Ошондой изилдөөгө да макул болобу? Педофил макул болбойт да.
педофил деген өзүн биринчи мен баланы зоруктадым деп эч качан мойнуна албайт. Сиз даже бөлмөгө кирип кармап алсаңыз дагы мойнуна албайт биринчиден. Экинчиден ал контактка барбайт, сиз менен кызматташпайт. Эч нерсе айтып бербейт. Ошон үчүн сексуалдык бузулуу, сексуальный расстройствосу бар адамдар, ошо педофилдер ошого кирет да. Аларды изилдөө кылганга шарт жок. Алар макул болушпайт, алар мойнуна алышпайт, анан алар эмеге байланышка барбайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө так изилдөө жок. Эч ким айта албайт момундан же момундан деп. Бирок ошолор адамдардын менин эмем боюнча мурда сексуалдык же ыдык мамиле көргөндөр болушу мүмкүн арасында. Өзүнө ишеними жок эркектер болот беле? Же сексуалдык мамиле көргөн. Көбүнчө ошо эркек тарабынан, чоң киши тарабынан ошондой мамилеге душар болгондо учураганда дагы сексуалдык бузулуусу болушу мүмкүн. Бул эми толук аябай даана именно жеке ушундан деп айта албайм, бирок ушундан да болушу мүмкүн. Анткени кээ бир учурда мен ошол жеке чоң кишилер менен иштегенде дагы жанагы ориентациясы өзгөрүп кетип атпайбы? Ориентациясы өзгөргөн балдардын ошол буга чейин сексуалдык ыдык мамиле көргөн. Анткени ал көбүнчө балдар ошол башка өлкөгө чыкканга аракет кылышат. Бияка жашай албайм. Мен мындай ориентация менен жашай албайм. Мени уруп согуп коюшу мүмкүн, элди түшүнүшү мүмкүн, эми түшүнбөй калышы мүмкүн. Менде биякта жашоо жок деп чет өлкөгө чыгып кетишкен учурлар көп да. Анан ошондой учурларда ошол эми менин практикам боюнча көп эле ошол көп кайрылышат. Эже ушундай болуп атат, менде ушундай болуп атат, мен кыйналып атам, мен өзүмдү ким экенин сезбей атам. Ишенесизби, мен деле башкалардай болуп үй бүлө куруп, жакшынакай жашагым келет. Бирок мен ошол бир аялдын тагдырын буза албаймынбы? Балдар төрөтүп коюп, ошолорго жакшы ата боло албаймынбы? Өзүмө ишенбей атам. Деги эле аял менен мамиле кура аламбы? Мен түшүнө албай атам, эже мен киммин деген суроо көп келет. Анан жашоосун изилдесең эле, мурда кичинекей кезинде, ошо 5 жашында, 4 жашында, 6 жашында, 7 жашында эркек тарабынан ошондой ырдык мамиле көргөн экен да. Ошондон баштап психикасы бузулуп, баягы бала же өзүн эркек сезбейт, же аял сезбейт. Ошондой бир мен киммин деп калган суроо толтура берет. Анан эми мындай учурлар көп, эми бул баягы кичинекей балдарга эмес, чоң кишилерде болуп аткан суроо да. Сиз балдар менен эле эмес, чоңдор менен деле иштешесиз? Чоңдор менен иштейм. Көбүнчө ошо онлайн иштеген учурларым көп да. Негизи онлайн консультация берген учурум аябай көп. Ошол эле Америкада жүргөн балдар көп, ошол Чикагодо кыргыздар көп кайрылат. Ошол Нью-Йоркто жүргөн балдар көп кайрылат. Дубайда, Англияда жүргөн балдар көп кайрылат. Кореяда жүргөн балдар кыздар көп кайрылат. Негизи чоңдор кайсы көйгөй менен көбүрөөк кайрылышат? Ошол кичинекей кезинде ыдык мамилеге учураган, ата энеси миграцияда жүрүп, ошол тууган тараптан зомбулукка кабыл болгон учурларда кайрылат. Ата энеси менен пикир келишпестик, ошол ата энеси таштап кетип, балада травма болуп калган. Атасы экөө ажырашып кетип, баланын чоң атасына тайнесин таштап койгон учурлар аябай көп кайрылат. Баягы энелик мээрим көргөн жокмун. Баягы чоң апасы каза болуп калды да. Багып жүргөн чоң атасы каза болуп калды. Баягы жакын адам каза болуп калды. Эми мен киммин? Апасы тирүү, бирок апа менен мамиле кура албайм. Апа деп да айта албайм, кучактай албайм. Бирок чет жакта жүрбөйүн, каякта жүрбөйүн бала дегенчи, мындай өзүнүн ийгилиги менен бөлүшкүсү келет да бирөө мененчи. Апа караңыз, мен мондай кылдым, мояка бардым, монча акча таап атам, момундай иш кылып атам, анан муну алдым деп. Керек болсо ошо акчасын салып жибергиси келет да. Салып жибергенде ошо апасы сүйүнсө экен, мени бирөө кубаттаса экен, коштосо экен, кыйынсың деп айтса экен деп ошону күтөт да. Андай адам жок болуп атпайбы балагачы? Анан ошол килтейген Америкада жалгыз сезет өзүн. Анткени эмне Америкада азыр мондай тыгыз карым катнаш жок. Ар ким өзүнчүн жашайт, ар ким өзү үчүн жашайт. Боорукерлик деген, кайдыгерлик деген, кайрымдуулук деген неме болуп калбадыбы? Азыр бизде деле ушул көбөйүп калды. Бизде деле көбөйүп калды. Мурда биз жыгылып калган адамга жардам берсек, азыр түзөлүп өткөт калабыз. Ошол телефон чалып, скорыйга чалганга же милицияга чалганга деле эми кудуретибиз жетпей калды.
Анан ошол жакта мен жалгызмын. Анан сурап келсең эле ошо апасы жок өскөн, же апасы күйөөгө тип кеткен. Эркек бала үчүн апасы күйөөгө тип кеткен бул аябай чоң оор нерсе да. Мисалы кыз үчүн көп билинбейт, а бала үчүн ушунчалык бала оор кабыл алат. Анткени бала эркек бала менен апасынын ортосундагы байланыш такыр башкача. Кыз менен атасынын байланышы такыр башкача. Бул кыздын жашоосундагы биринчи эркек киши да. А бала үчүн жашоосундагы биринчи аял заты, чынында эле. Ошол апасын көрүп, бала аял затка болгон мамилеси калыптанат. Эң биринчи. Ошон үчүн бул аябай маанилүү. Анан көйгөй аябай көп чынында эле.